Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызга дал ушул жайдын ысык аптабында, орозонун башталышында кантип тамактануу туура болот деген бир жакшы суроо менен эфирибизге коногубузду чакырганбыз. Тааныштыра кетели. Абдымиталип Халматов, медицина илимдеринин кандидаты. Куш келиңиз биздин студиябызга. Саламатсызбы? Дарыгердин өзүнүн кеңеши болсун. Баягы аптаптуу күндөр дагы келип калды. Анан бул убакта дагы орозону кармоо оорураак болот экен. Биз таң эрте Чыңгыз экөөбүз дагы айтып атабыз, 18 саат жалпы жонунан кармашат экен, ач калышат бул убакта. Анан туура кармоо жолдору алгач сизден болсун. Биринчиден бүт кыргыз элин ушул кирип келген Рамазан айы менен куттуктайм. Кудайым ушул айда бизге жакшылыктарды берсин, берекет берсин, элибиз оорубасын, ден соолук берсин. Эми быйыл башка жылдарга караганда орозо айы күндүн эң узунуна туура келди. Сиз айткандай 18 саат. Ошондуктан биринчиден доктурлар келсек, Куранда дагы жазылган. Эгер силердин араңарда оору болсо, же сапарга чыккан адам болсо, орозону башка убакта тутуп берет деп. Ошондуктан биздин ооруларга биринчиден орозо кармоону мындан бир 10-15 жыл мурда бардыгын эле мүмкүн эмес деп келгенбиз. Кийинки изилдөөлөргө таянсак, азыр кайсы адамга, кайсы ооруларга орозо тутууга мүмкүн экен, кайсы адамдарга мүмкүн эмес экен. Ошолор жөнүндө азыркы окумуштуулар ошо орозонун касиеттерин изилдеп, аябай жакшы бир результаттарды берип атат. Ошондуктан орозо кармоо, мисалы үчүн, күндүн аптабынан туруп келген үчүн бизде айрыкча жүрөк кан тамыр оорулары бар. Мындай уходко кеби башка адамдардын жардамына муктаж болгон. Анан кийин жүрөк жетишсиздиги деп коебуз, аябай тяжелый ооруларыбыз бар. Ошолорго кант диабети менен ооругандарга мурда бардыгына 100% чейин мүмкүн эмес дейт элек. Азыр мен муну төмөндө айтып өтөм. Аларга дагы мүмкүн экен, кайсы ооруларга мүмкүн, кайсыларга мүмкүн эмесин айтып өтөйүн. Анан кийин жүрөк бөйрөк жана боор жетишпестиги оорулары бар, тяжелый оорулар. Ошолорго дагы мүмкүн эмес. Анан кийин жаш балдарга 14 жашка чейин, анан кар адамдарга 70-80ден кийин дагы мүмкүн эмес экен. Кийин бизде мында инфекциялык оорулар бар, кокустан ооруп калган оорулар. Ошол убакта дагы мүмкүн эмес экен. Анан кош бойлуу аялдарга, анан кийин бала эмизген аялдарга дагы мүмкүн эмес орозо тутуу. Андан кийин дагы мындай психикалык жактан жетишпеген адамдарга дагы мүмкүн эмес экен оору. Анан көп мындай оорулар бар. Ар бир 2-3 саат сайын таблетка ичип турат. Оорулар, аларга дагы орозо кармоо мүмкүн болбойт. Бирок изилдөөлөргө таянсак, акыркы 5-10 жылдын ичинде аябай тилекке каршы мусулман эмес, америкалык, франциялык, япондук окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, орозонун касиеттерин ошолор ачып атат. Кандай бул жерде мындай секреттер бар. Биринчиден айтып өтсөк, америкалык окумуштуулар изилдеп, бир айда биринчи күнү эмне понедельник, бир күн ачка жүргөн адам, орозо туткан адам, жүрөк кан тамыр ооруларынан 40% чейин кутулат экен. Мындай башка оорулардын мындай кайталанышы, обострение болушу дагы кайтат экен. Анан кийин адамдагы иммунитет деп коебуз, иммунитет көтөрөт экен. Ошондуктан бул 1400 жыл мурда биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туткан дүйшөмбү 4-күндө туткан орозонун бир касиетин гана ачты. Анан кийин орозондагы жакшы касиеттерин бизге япондук окумуштуулар жакшы ачып беришти. Себеби япондук окумуштуулар эмне кылды? Булар өзүңөр билесиңер, бир континенттен экинчи континентке учуп барганда 12-14 саат. Адамдын өзүнө келип адаптация болушу, тамак сиңириши, уйкусу, анан кийин баш ооруп жүрүп, көбүнө давлениеси көтөрүп кетип башка болгондорун көп байкайбыз да. Бизге дагы көбүнчө ошо учуп бараткандар көп кеңешке келет, ушундай деп. Анан аларды япондук окумуштуулар изилдеп көрүп, ошо өздөрүнүн летчиктерине, мисалы үчүн ошо 12 саат учуп барган жериңерге барасыңар, мына силерге тамак, только Япониянын сааты менен тамактанасыңар. Алар ошол жака учуп барганда, мисалы үчүн күндүзү Япония болсо,
ал жака барганда түнү болот. Саат 12, 1, 2, 3. 6 саат айырмы. Ошол убакта Япондун сааты боюнча ужин, обед кылышкан. Ошол убакта япондук окумуштуулар байкап изилдеп көрсө, эч кандай мындай нарушение болгон эмес адамда. Япондуктар сонун болуп, ошо перелетте ошо летчиктер өзүн аябай жакшы сезген. Ошо менен бизге орозонун касиетин ачып берди. Япония кандай касиет? Азыркы изилдеп көрсө, окумуштуулар. Орозо бул бир жылдагы бир жолу биоритмдин калыптанышы экен. Организмди толук өзүнө келтирип бериш экен. Бул дегенибиз биоритм дегени организм ошо бир жылга чейинки жакшы иштешине шарт түзүп берет экен. Эмне үчүн кечинде тамак, түндө тамактанып, түнкү образы режим тамактанууга өтүш керек? Себеби биоритмди буза турган эң чоң фактор бул тамак экен. Ошон үчүн орозонун касиети күндүз убакта караңгыга чейин, эртең менен кечке чейин тамак жеш мүмкүн эмес. Ошол убакта организмге тамак түшпөйт, анан кийин организм өзүнүн ички ресурстарын колдоно баштайт. Ички ресурстар булар эмне? Ички ресурстар биринчи очередте салмагы чоң адамдарда май. Анан мындай башка адамдарда, ошо салмагы чоң адамдарда дагы биринчи организмде өзүнүн байкы жаман нерселерин жей баштайт экен. Жаңы башталып аткан рак ооруларга чейин, байкы ар түрдүү киста организмде кандай шлактар болсо, ошолорду иштете баштайт экен. Ошонун эсебинен организм биоритм акырын иштеп, тамаксыз ошо организмди өзүнүн калыбына келтирүү үчүн ошол 30 күндүк убакыт организмге бир жылга жакшы энергия бериш үчүн, иммунитет көтөрүш үчүн, адамдардын өмүрүн узартыш үчүн ошондой жакшы мүмкүнчүлүк берет. Айбдин Төлпеке, мына айтсаңыз, дарыгер катарда, мисалы үчүн жанагы анализ алуу үчүн канды ошол кан тамырдан, манжалардан анализ алса, мисалы ооз ачылбайт дегенди маалыматты окудук. Анан глюкоза алса, ооз ачылып калат, антибиотик алса ачылбайт деген ушундай бир Кече ушул жөнүндө Чубак Ажы Жалиловпен дагы сүйлөштүм. Бул жөнүндө биз медиктердин талкуу жарыктандырбайбы демек. Алардын немеси кеңеши кандай болду. Анан кийин экөөбүз бир келишимге келдик. Кандай уколдор болсо дагы алса орозо бузулбайт. Анан сиз айткандай кан алыш башкалар дагы орозону бузбайт экен. Бир айта турган нерсе, эми больницада жатып алып укол алган адамдарга орозо кармаш мүмкүн эмес. Ошондуктан кечиримдүү болот болуш керек. Анан кийин азыр мына жогоруда айтып өткөнүм, бир жылдын ичинде организм өзүнө өзү мощный кылып, бир запасы жакшы кылып түзүп берет экен. Ач калуу десе эле адамдар стресске түшүп калат. Анан бир окумуштуулар жазыптыр, чем бир жылдын ичинде катуу диета сактагандан көрө, бир жылда орозо кармаган адам кийин диета сактабаса дагы болот. Жакшы образ өткөрсө болот деп. Ошондуктан баягы укол алуу башкаларды мүмкүн. Эми уколду кайсы убакта алса болот? Сиз айткандай баягы глюкоза орозо кармап туруп, кыйналып, курсак ачып кетип, жыгылып калып, глюкоза алган, бул орозону бул адамдын биринчи ниети да, кайсы ниет менен алып атасың? Денсаулыкту тетиктеш үчүнбү же тамактаныш үчүнбү? Ошон үчүн баягы бизде глюкоза, физраствор көп кылганда организм как питание катары кабыл алат. Ошон үчүн ошондой максатта капельница укол алган болсо мүмкүн эмес, мүмкүн болбойт. Анан кийин орозонун дагы бир жакшы касиети, адамдар 18 саатка чейин ачык жүргөндө тамак баягы бизде вредный фактор риска деп коебуз, фактор риска чылым чегүүдөн, анан кийин сабырдуулук, жакшы касиеттерге ээ болот. Көбүнчө биз азыр көп ооруларыбызды чылым чегүүнү таштата албайбыз. Азыр аябай жакшы ушуна касиет, азыр ошо күндөрү чылым чегүүнү таштаса болот, ооба. Спирт ичимдиктерин ичүү дагы токтотсо болот, аябай жакшы мындай возможность болот. Ошондуктан орозонун касиети жакшы. Анан кийин орозонун дагы бир жакшы жери, пищеварительный тракт, тамак сиңирүүчү органыбыз, тамакты жегенден чыгып кеткенге чейин 14-15 саатка чейин убакыт өтөт экен. Орозонун убактысы дагы ошол убакыт болуп, эч кандай ооздон баштап ичектерге эч кандай бир раздражение жок да, эс алат организм полностью. Анан өзүнүн резистенциялары иштейт экен. Анан бир жакшы кызыктуу мындай исследованияны карап чыктым.
29-32 жылдары Америкада ачкачылык болгон экен. Аябай катуу ачкачылык. Анан кийин 3 жыл катуу ачкачылык болгондон кийин окумуштуулар прогноз кылган, адамдар аябай кыйналып жашады. Значит, бир азыр 5-6 жылдын ичинде адамдардын өлүмү көбөйөт деп. Изилдеп көрсө, баягы 2-3 жыл ачка жүргөн адамдардын өмүрү 6 жашка чейин узарган да. Анан кийин окумуштуулар токто, бул жерде бир секрет бар деп изилдеп көрүшкөн. Изилдесе организмде баягы эки түрдүү генди таап, организм баягы керектүү эмес клеткаларды өлөт дагы, алар организмден чыгып кетип турат. Ошолорду карып калышын, өлүшүнү клетка өзү ороз убагында токтотот деген. Ошолорду жаңы пайда болуп, анан өзү ошолорду эскилерди организмде ремонт кылып, жаңы пайда болуп аткан клеткаларга кошуп берип, наоборот ошол неме кылып, өмүрдү узартышы, адамдын көп жашашы, жашарып кетиши, иммунитет көтөрүшү ошол жактан келип чыгат. Жакшы, мына тамактанууда өзүңүз айткандай азыр күн узун, мисалы суюктуктарды көбүрөөк ичкиле деп айтып атат. Анан ширелүү эмес тескерисинче суу сатпай тургандарды. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Мына өзүңүздүн тажрыйбаңызда 25 жылдан бери орозо кармаган киши катары. Биринчиден, күн ысык болобу, узак болобу, ошо 12-14 саатка чейин орозо кармаганда биринчи кеңешим, адам эртең мененки сухур деп коет, саарлык. Саарлыкта тоюп тамактануу мүмкүн эмес. Айрыкча өтө майлуу тамактар, тузлуу тамактар, анан куурулган тамактар. Анан кийин окумуштуулар изилдеп туруп эртең мененкиге мусулман мамлекеттеринде изилдеп туруп айтып атат, эртең мененкиге эң жакшы ар түрдүү мындай кашаларды жесеңиз болот. Жумуртка жеңил, бирок немеси аябай жакшы, калориясы. Анан кийин банандарды предлагать этип атат. Анан сиз айткандай ошо суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Суюктукту газдалган суюктук, ар түрдүү кола, фанта, ширеси жок деңиз. Анан кийин өтө таттуу суюктуктар дагы эртең мененкисине мүмкүн эмес. Ооз ачардан кийин кечке чейин, азыр айтып берем. Ошолорду мүмкүн эмес. Анан кийин эртең менен оозду жаап атканда көк чайды көбүрөөк ичиш керек болот экен. Кечке чейин суусабай жүрүш үчүн. Анан кийин суудун көлөмү, суюктуктун көлөмү. Ошо орозо туткан адамга эгер дени сак болсо 1 күндө 3 литрге чейин ичиш керек. Аны эртең мененкисин ичип болсо 1 литрге чейин жакындатып, кеч ооз ачкандан кийин 1-2 литрди ошо кийин саарлыкка чейин ичиш керек болот. Ошондуктан анан кечки тамакты, бул жерде дагы жакшы эмелер бар, изилдөөлөр. Кечки тамакты жеген ачып атканда, ооз ачып атканда, анан кийин эртең менен кечке чейин суусабай жүрөбүз десе, дагы бир жакшы нерсе, 1 стакан газдалбаган сууга баягы кичине кашыктан 4төн 1-ни, 4төн 1-ни туз салып туруп, ошого аралаштырып, оозду жаап атканда ичип алса, бир жеңил туздуу суу кечке чейин суусабай жүрүшкө көмөк берет деген. Себеби туз организмдеги сууду чыгарбай кармап турат. Ошон үчүн кечке чейин ошо дагы жакшы жардам берет. Анан кечки орозону ооз ачканда, мына Куранда дагы аябай көп жазылган экен, хурманын касиетин жакшы жазышкан. Хурманын составында 60-65% чейин сахар бар экен. Бул сахар баягы канды сразу кандагы кантты көтөрүп салбай турган фруктоза деген сахар экен. Бунун касиети 3 хурма менен ооз ачса, бул организмде ошол жеп ичүү системасыны ишке салууга жакшы көмөк берет экен. Энергияга, калорияга, анан кийин ошо глюкозага. Ошодон кийин бетке суу ичип, анан кийин бир 15-20 мүнөттөн кийин тамак жеш керек экен. Себеби отуруп бирден сразу көп тамак жеген дагы башка ооруларга алып келет. Ошондуктан анан кийин ошо 1,5 саат, 1 сааттан кийин коркпой жакшы тамактанса болот экен. Себеби дагы бир жакшы изилдөөлөр бар. Ошо орозону ачкандан кийин 1,5-2 сааттын ичинде кандагы канттын составы эң жогорку деңгээлге жетет экен. Ал 2 сааттын ичинде орозону ачкандан кийин. Бул жерде ушундай немен Кудайдын бизге берген бизге касиетин караңыз. Ошол 2 сааттан кийин бизде таравих намазы башталат. Ошону дагы изилдешип, адамдарды тогозуп, курсагын. Таравих намаздан кийин дагы изилдеп көрсө, канттын составы өзүнөн келип, тамак полный сиңирип кетет экен. Мурунда эле ойлоп таап алган турбайбы бекитилип? Полный бардык ойлоп таап алган экен. Негизи тамактануудан сырткары дагы мына уйку, мисалы, кээ бир
мисалы мекендештерибиз бар да, уктабай эле өтөн көчкө чейин жүрүп, мисалы ошол оозумду бекитип анан жатам деген сыяктуу. Кандай кылган туура болот да, баягы күнүмдүк режим бузулбашы үчүн? Медицинадан кааласа каалбаса бул жерде режим бузулуп атат. Ошондуктан баягы мына Куранга, хадистерге таянсак, бул ибадат кылуучу жакшы айлардан бири. Эми бир айдын ичинде уйкудан бир аз кыйналабыз, бирок бунун сооп аябай чоң болот. Ошондуктан менин кеңешим ушул адамдар күндүз саат 2ден 4-5ке чейин уктап алса болот. Ошол убакта уктаса болот. Уктаган адам дагы ибадат катары өтөт экен. Эртең менен кээ бир учурда уктап калып же болбосо эртең менен тамак жегиси келбейт да, көп адамдын табити жок болот. Анан ошол 9-ду жаппай уктап калышат да. Бул учурда кандай акыбалда болот? Аны молдолор айтат, бирок мен билишимче ал эртең менен туруп уктап калса ниет кылып орозону кармай берет. Ал эми медицина жагынан ачка болуш керек. Организмди жагынан баягы кеч тамактанып атпайбы ооз ачкандан кийин. Поэтому эми медицина жактан чынга зоркос. Мына караңыз, мына кечеги жаңылыкты. 7 жашар бала Японияда 7 күнгө жоголуп леске кирип кетип. Тамак дагы ичпей, только бир жерге барып, ошо военныйлардын ошо бир базасына барып, ошо крандагы суу ичип 7 күн өлбөдү. Эч нерсе жебей тура албаган. Бул дагы бизге доказать этип атат. Адам биздин орозонун дагы бир жакшы касиети башка диеталардан. Орозону ачкандан кийин, орозону ачканга чейин каалаган тамакты жейбиз. Мына христиандарда мындай немеде пост аларда бир аз строгийраак. Мисалы үчүн эт жеш мүмкүн эмес, башка жумуртка жеш мүмкүн эмес, балык жеш мүмкүн. Бизде орозонун жакшы касиети ачкандан кийин бар жокту жесе болот. Анан жер жемеш мөмөлөргө келсек, көбүнчө аларды ооз ачкандан кийин жеш керек. Эртең менен саарлыкка жемиштер, кургак мөмөлөр жакшы болот, бирок свежий жемиштер болбойт экен. Сиз айткандай биздин кыргыздар тескерисинче түнкү 11-де 5 бармак казгарда чүчүк жеп атпайбызбы? Ошол сыяктуу кармаган аралар кабыл болсун. Эгерде мүмкүнчүлүгү болбой, кармай албайган кишилер болсо, адамдардын, мисалы, орозо кармаган адамдардын оозун ачса, ошол орозо кармагандын сообу жазылат деп айтат. Рахмат сизге. Орозоңуз кабыл болсун дагы бир жолу. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биз